Эгерде сиз дагы эле ноутбугуңуздун же компьютериңиздин памяти толуп, жай иштеп жаткан болсо, шаг көтөрүп, техникалык адистерге барууну токтотуңуз, анткени мунун чечимдери бар. Эгерде сиздин компьютерде fast cache, мындайча айтканда, мусордар, калдыктар деген бөлүмдөрдө эмнелер жайгашканын билгиңиз келсе, анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Азыр сиздин компьютер, ноутбугуңуздун fast cache аркылуу ушул памяттарын тазалап өчүрөбүз. Ал үчүн бизге ушул ноутбугуңуздан компьютерби айырмасы жок, экөөндө тең эле бирдей функцияны аткарат. Ушул жактан сиздер өзүңүздөргө керектүү бөлүктөрдү алып, жазып, иштерин аткарып көрүңүздөр. Бул дагы сиздерге пайдасын берет деген ойдомун. Поисковикке ушул жака келесиздер дагы, выполнить деп жазасыздар. Выполнить деп жазсаңыздар ушундай болгон папка чыгат. Бул биринчи аркасы, мынакей ушундай папка чыкты. Ушул жака англисче процент, темп, процент дейбиз дагы. Окейди басабыз. И бул бардыгы, мисалы үчүн, временный fast cache'тер десек болот, мусорлар. Бир программаны көчүргөндө же бир нерсе көчүргөндө мунун бардыгы калып калган fast cache'тер. Муну Ctrl F менен, англисче A менен, Ctrl A менен алып туруп, экөөнү бирдей бассаңыздар, бардыгы выделение болот. Мышканын оң капталын басасыздар дагы, удалить дейбиз. Мынакей, булдун баары удалить этилет. Мынакей fast cache'тин бардыгы. Могул жакта ушундай папкалар чыгып калса, бул временно иштеп атат деген папкалар. Пропустить деп басасыздар. Пропустить. Булар иштеп аткан папкалар болгондуктан ушул пропустить белгисин басасыздар көпкө чейин, ушинтип чыга берет. Чыгып бүткүчөктү пропуститти басып отурасыздар. Мынакей андан ат менен кошсоңуздар. Булар временно иштеп атат деген папкалар. Андан кийин мындан чыгасыздар дагы, кайра эле ушул жака выполнить деп жазып туруп, жөн гана проценти жок эле, процент эч нерсеси жок эле, бул жака англисче темп деп жазасыздар. Эч нерсеси жок эле, проценти жок эле, темп деп жазасыздар. Дагы окей дейбиз. Мондой болгон папка чыгат. Кайра Ctrl A менен аласыздар дагы, муну дагы удалить этесиздер. Мынакей көрдүңүздөрбү? Пропустить 2 файл эле калды, көрүп атасыздар. Анча файлдан. Мынакей компьютерибизди ашыкча нерселерден тазалап отурабыз. Окей, бул жакты тазаладык. Бул бүткөндөн кийин кайра эле ушул жака, кайра эле выполнить деп жазабыз. Орусча выполнить деп жазып, кайра англисче prefect деп жазабыз бул жака. Англисче жазсаңыздар чыгат. Деп жазып туруп, окей деп продолжить деп басасыздар. И бул жакта дагы белгилейбиз дагы, удалить этебиз. Ушунун бардыгы биздин компьютердеги жараксыз десек болот. Мынакей, бул экөө иштеп аткан папкалар. Эми корзинкага келебиз. Корзинкага келебиз дагы, Ctrl A'ны карайбыз дагы, муну этебиз. Мынакей, менде 1,5 жакын жараксыз нерселер ушул жака түшүптүр да. Мынакей, күтөбүз. Окей, менин компьютерим тазаланып калды. Тазаланып бүткөндөн кийин мышканын оң капталын басасыздар, обновить. 3 жолу обновить этип койсоңуздар жетиштүү болот. Бардыгыңыздарга жакты деп ойлойм. Бул компьютердин ичиндеги түзүлүштөрдү, fast cache'терди, мындайча айтканда мусорларды тазалаганды үйрөндүк. Мындан ары дагы памяттык мусорларды, Windows'тук мусорларды кантип тазаланганды
үйрөнгүңүздөр келсе, биздин каналга атталып, лайк басып, комментарийге үйрөнгүм келет деп жаза кетиңиздер. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Сиз дагы компьютериңизди тазалап көрүүнү унутпаңыз.